Турдубаев Кубанычбек Апышевич 1972 жылы төрөлгөн. Чүй областынын Старая Покровка айылынын тургуну. 2004 жылы Ысыккөл Каракол шаардык Ысыккөл областынын сот коллегиясы тарабынан төмөндөгүлөрдү ушул тастыктаган. Өтө оор зыян алып келгендиги үчүн айыптуу деп табылган. Анын айыбы жетек үресинин начальниги болуп отуруп 30 миллион 160 миң 100 сомдук электроэнергияны жок компанияларга жазып списать этип берген. Несуществующий компаниялар. Бул эми ошондой технология болгон. Электроэнергияны бирөөлөргө сатат, сауналарга сатат, Казакстанга сатат. Электроэнергия чыкканда, кеткенде, аны кана дегенде айтат, бул дейт эл төлөбөй койду деп, эч жок фирмаларга жазып коюп, ошентип потеряны 49%ке чейин чыккан энергиянын жарымын ушинтип урдап жүрүшкөн. 30 миллион сомду урдады деп айтса болот. Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып отурат. Апелляциялык сот жазып атат, отказать в просьбе деп. Ал мен акмын дегенде ак эмесмин деп, ага жок деп, күнөөсүн мойнуна коюп, бирок Конституцияны сыйлаган судья экен. Конституциянын 10 жылдыгынын урматына кабыл алынган амнистия деп туруп, жазактан бошотуп жиберди. Энергия компанияларда бизде коррупция абдан чоң. Эң чоң тендерлер мына ошол жерде өтөт. Тилекке каршы алардын кармалган кылмыш кылгандардын бири дагы камалбайт. Тескерисинче чоң оюшат. Мисал, 30 миллионду списать этип урдаган адамды министр кылабыз деп азыр баары чуркап ушул жерде актап жүрүшпөйбү? Жаш кезде ката кете берет. Соттолуп калсаны кечирип, келечегине балта чаппайлык деп чоң трибуналардан айтып атпайбыз. Биз айтып атабыз, балта чабыш керек. Мейлеп туруп, тамырына чабыш керек. Мындайлар жок болуш керек арабызда. Биз киргизип аткан ушул мыйзам долбоору мына ушуга окшогон көрүнүштөргө каршы соккура турган мыйзам. Мен дагы айтып койгум келет, массалык маалымат каражаттары аркылуу. Мамлекеттик компанияларда уурулук токтобойт. Миллиардты урдасаңдан 5 миң сом штраф салып төлөп чыгып кете бересиң. Ашып кетсе жана 3 жылга кесилсең дагы ал бул эң төмөнкү жеңил кылмыш деп биринчи жолу соттолуп атканыңды эске алып, сенин мүнөздөмөлөрүңдү эске алып, чоң кызматтарда иштеп жүргөн адам экен, мамлекеттик сыйлыгы бар экен деп туруп, жөн эле мындай чыгарып жиберет. Биз бул практиканы токтотушубуз керек. Бул кылмыш кодекси ууруларга түзүлгөн кылмыш кодекс экен.